Кыргызстанда 12 министрлик, 4 комитет иш алып барат. Андан тышкары 7 облуста 44 район, 26 шаар, 453 айыл өкмөтү жана 20дан ашуун шаарчалар бар. Кыргызстан сыяктуу чакан мамлекет үчүн бул өтө көп. Ошого жараша ири чыгымдарга дуушар кылат. Андыктан бирин-бири кайталаган ашыкча органдарды кыскартуу зарылдыгы көп жылдан бери эле айтылып келет. Бүгүнкү күнү бизде 368 миң бюджет кызматкерлерин камсыздоого 1 миллиардка жакын каражат коротулат. Советтер Союзунан калган башкаруу тутуму эффективдүү эмес экенин дүйнөлүк пандемия көрсөттү. Президент Сооронбай Жээнбеков жакында эле биринчи радиого берген интервьюсунда парламенттик шайлоодон кийин бирин-бири кайталаган мамлекеттик органдар жоюлаарын айтты. Biz memlekettagi ошондой реформа жасай турган кадамдарга биз барабыз. Мына буга чейин деле өтө көп айтылып келген болчу, өлкөдө административдик территориалдык реформа боюнча. Буюрса, бул болот. Буга биз даярбыз, дайынбыз. Бирок ар кандай шарт менен бул болбой келди. Бирок буюрса, алдыда парламент шайлоо өткөн соң ошол реформага киришебиз буюрса. Киришебиз, бунун аягына чыгабыз. Ошондо бир топ бири-бирин кайталанган мамлекеттик органдар жоюлуп, өзгөрүүлөр болот, кыскартууда болот. Мамлекеттик системанын иштегенге дагы, ыкчам иштегенге, тез иштегенге, бюрократияны азайтып, маселелер тез чечилгенге да бул өбөлгө түшөт буюрса. Мен ойлойм, бул абдан туура демилге, себеби биздин калкыбыз аз. Мынакей соц тармакта да көрдүңүз да, биздин кыргыз өкмөтү кандай көлөмдүү болду, анан Швейцариянын өкмөтү кандай. Аякта деле аз эле бир 10 чакты эле адам иштейт экен. Экинчиден биздин бюджет дефицит болуп атат. Өкмөттү ошончо адамдарды бул айлык маянасын төлөш керек. Мен негизи бул демилгени колдойт элем да, бул туура. Акимдерди жоюш керек. Бул эмеле губернаторларды эле калтырып коюш керек же наоборот. Ошондой эле дублирующий органдар абдан көп да биздечи. Кыргызстанды болгону 7 министрлик жана 20 экономикалык аймак менен эле башкарса болорун Акылбек Жапаров экономика министри болгон 2006 жылдан бери эле айтып келет. Анын айтымында калкынын саны жагынан бизден ашпаган Прибалтика өлкөлөрү мындай кыскартууга барып, бизден алдаганча алдыга кетишкен. Алсак Литвада болгону 110 шаар менен айыл өкмөттөр калган. Минфинди, Минэкономиканы бириктириш керек. Анын астына комитет по доходам кылып коюш керек. Налог менен таможня соцфондду бириктирип бир эле орган кылып коюш керек. Министерство культуры, Министерство социальной защиты, Министерство образования, Министерство здравоохранения баары эле кишиге жооп берет да. Бир министрлик адамды өндүктүрө турган министрлик. Министерство человеческого развития кылып, бир эле министрлик, бир база кылып коюп, бир кишиге жооп бере турган бир эле структура болсо жакшы болот эле. 2012 жылы да өлкөдө административдик аймактык реформа жүргүзүлүп, анын алгачкы кадамы катары мамлекетибиз 2 баскычтуу бюджетке өткөн. Экинчи кадам катары ирилештирүү сунушталган. Ошол кездеги өкмөт тарабынан концепция кабыл алынган, бирок ал иш ара жолдо калган. Буга чейин административдик аймактык реформаны жүзүгө ашыруу боюнча президенттин указы чыккан. Анын негизинде өкмөттө жумушчу топ түзүлгөн. Бирок аны аткаруу мөөнөтү 2023 жылга чейин жылдырылып, ошол бойдон ара жолдо калган. Бизде 453 айыл өкмөтү бар. Бул Кыргызстан үчүн саны көп. Анын ичинен бир 37 экен, андан да көппү айыл өкмөттөр бар, бир эле айылдан турган. Ошондуктан биз айыл өкмөттөрдү ирилештирүү жасаш керек. Мүмкүн бир 250 же 300 айыл өкмөттүн тегерегинде ирилештирип кыскартыш керек. 40 райондон мүмкүн бир 25 район кала турган айыл. Президенттин айтканы эң туура. Ошол президенттин указынан узартып 23 жылга чейин деп койгон өкмөттүн мындай айтканда саботаждык ишин президент кайра дагы бир жаңыртып атат. Бирин-бири кайталаган органдар жоюлса, башкаруу гана эффективдүү болбостон, ири каражат үнөмдөлүп, ал кызматкерлердин маянасын жогорулатууга жол ачат деген пикирлер арбын. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.